Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Келинге 50 000 сом берген талапкер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине талапкер Дастан Жумабеков социалдык түйүндөрдө таландыга калды. БШКнын мүчөсүнүн баамында ал талапкерлик түйүнчүгүн түйүп кеткени калгандай. Ал Кыргызстан партиясынан аттанып бара жаткан кадимки эле азыркынын спикери болуп турган Дастан Жумабеков өзү. Бул маселе боюнча БШК мүчөсү Атыр Абдрахмановго кайрылсак, Дастан Жумабеков төрагалык макамын талапкерлик кызыкчылыкка пайдалануу менен үгүт маалында келинге берген сүйүнчү пул административдик колдонуу болуп эсептелерин баса белгилеген. Ал эми Жогорку Кеңештин юридикалык бөлүмү төрага Дастан Жумабековго төрөгөн жаш келин кайрылгандыктан ага сүйүнчү иретинде 50 000 сом бергени белгиленет. Маданият кызматкерлери бардык партияларга каршылык көрсөтөт. Мындай билдирүү менен Төкмакындар Азамат Болгонбаев, Алы Туткучевдор ырлары менен төгүп чыгышты. Ошондой эле ушундай акциясына обончу аткаруучу Сыймык Бейшекеев да ачык айтып чыккан. Булардын катарын бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер, кызмат ордунан бошоп калган атка минерлер, жарандык коом уюмдары толуктаган. Алардын белгилөөсүндө баягы эле ичип жеп тойбогондор, кайталанма шайлоонун болушу, келечекте аталган партиялардын көрө албай жаткандары себеп болгон. Серепчилердин белгилөөсүндө бардыгына каршы добуш берүү, бийлик тарабына ооп, аны пайдалануу ыкмасына колдонуп кетүү коопсуздугу бар экенин кулак кагыш кылууда. Андыктан шайлоого барып, добуш берүүгө чакыргандардын саны арбын. Топтошкон эл Адахан Мадамаровду элдик лидер атады. БШК Бүтүн Кыргызстан партиясынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4 апрелинде шайлоосунан мыйзамсыз четтеткенин сот аныктап берди. БШК бир жолку шаардык, экинчисинде жогорку соттон Кыргызстан партиясын мыйзамсыз четтеткен деп табылса, бул жолкусунда Бүтүн Кыргызстанды четтеткен үчүн бир жолку сот отурумунан жеңилип берген. Анын негизинде БШК жогорку сотко кайрыла алган эмес. Бир жума бою аталган партия өзүнүн эл аралаган үгүт укугунан ажырап калган. Бирок көпчүлүк калктын айтуусунда тескерисинче сот отурумдарынан Бүтүн Кыргызстан партиясы чоң упай топтоп алганы айтылып келет. Жүздөгөн мигранттар учак билеттерин чапчыган бааларына карабай, колдогон партиясы үчүн учуп келишкен. Топтошкон эл Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадамаровду элдик лидер деп атап жиберишти. Форма 2 менен кейбір партиялар, кейбір адамдар, кейбір кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондан шаарга ташымай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Бардын көрүп турасың, укук органдар, жергиликтүү бийлик, тим койдуңар. Ошону көрүп туруп, ошону токтотпай атпайсыңарбы? Эмитен эле азыртан баштап эле элдин нараачылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон ишеним кетирип атасыңар. Средства массового жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.